Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков жана Тажикстан Республикасынын вице-премьер-министри Азим Ибрахим Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегара участогунда болуп өткөн окуя боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалымат камсыздоо бөлүмү билдирет. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар окуяны биргелешип иликтөө жөнүндө чечим кабыл алышты. Мындан тышкары тараптар биргелешип күзөтүүгө, ошондой эле эки мамлекеттин калкы арасында түшүндүрүү иштерин улантууну макулдашышты. Жергиликтүү бийлик органдары кырдаалды көзөмөлдөө жана мониторинг жасоо иштерин улантышууда. Кыргыз-Тажик чегарасындагы чыр тергөө тобу түзүлдү. Маалыматка ылайык, Баткен облусунун прокурору Абдибакыт Халмурзаевдин токтому менен аталган жазык ишинин коомдук маанилүүлүгүн, ошондой эле толук объективдүү текшерүү үчүн Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жана Баткен район шаардык ички иштер бөлүмдөрүнүн тергөөлөрүнөн турган атайын тергөө тобу түзүлдү. Жабырлануучулар сурак берип, соттук медициналык, соттук биологиялык, соттук баллистикалык, соттук медико-криминалистикалык экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Эске салсак, Кыргыз-Тажик чегарасындагы окуя 22 июль күнү болжол менен саат 17:30 болгон. Тажикстандын Исфара районунун Варух айылынын тургундары мурда Аксай деген жазуу турган жерге желек орнотоюн деген. Ал нерсе Кыргызстандын жарандарынын нааразычылыгын туудурган. Эки тарап бири-бирине таш ыргытып, ок ата баштаган. Жыйынтыгында 15 киши жаракат алган. Жаракат алгандардын арасында милиция жана чегара кызматынын кызматкерлери да бар. Жабыркагандардын бардыгы Баткен биргелешкен ооруканасына жеткирилген. Кыргызстан чегараларына унаалардын салмагын автоматтык түрдө өлчөөчү системалар орнотулуп жатат. Учурда жолдун өзүнө камтылуучу мындай датчиктер ак тилек жана чалдабар бекеттерине коюлууда. Алар унаалардын түрүн, номурун, салмагын жана жүк келүүнү алар өтүп бара жатканда эле автоматтык түрдө аныктап операторго жөнөтөт. Буга чейин мындай динамикалык система Сосновка, Кемин, Каратай, Жаңарык жана Көк дала өткөрүү түйүндөрүндө орнотулган. Кезекте Чоң Капка бекети бар. Долбоорго Дүйнөлүк банк 3 миллион 345 миң евро бөлүп берген. Ош шаарында балдарды жакшы окутпаган мекеме жетекчилери жазаланат. Вице-мэр быйыл билим берүү мекемелеринин чабал иштеген жетекчилерине иштен кетирүүгө чейинки чаралар колдонуларын эскерткен. Маалыматка ылайык, калаадагы мектептердин жана бала бакчалардын ишмердүүлүгүн атайын комиссия текшерип чыкканда билим сапатын жогорулатуу боюнча алгылыктуу иштер жасалбаганы аныкталган. Ош шаардык билим берүү башкармалыгы мектептерде жана бала бакчаларда сапаттуу билим берүү үчүн тиешелүү шарт түзүп бере алган эмес. 2019-2020 окуу жылында көптөн бери бир кызматта отурган директорлорду ротациялоо жана мыкты иштеген орун басарларды жетекчиликке дайындоо сунушу киргизилет. Ошондой эле окуучулардын билим деңгээлинин төмөндөшүнө таасирин тийгизип, чабал иштеп жаткан жетекчилерге иштен кетирүүгө чейинки чаралар колдонулат деп айткан вице-мэр. Улакчы Манас Ниязов АКШга чакыруу алды. Көкбөрү боюнча Кыргыз улуттук курама командасынын оюнчусу Манас Ниязов Америка Кошмо Штаттарына чакыруу алды. Ал Көкбөрү боюнча Америка курама командасын машыктырууга жардам берет. Кыргыз өлкөсүнүн Көкбөрү боюнча курама командасынын оюнчусу Манас Ниязовду АКШга чакырды. Бул дагы Көкбөрүнүн өнүгүүсүнө, дүйнөгө таанылышына дагы бир чоң кадам деп билдирет Көкбөрү Федерациясы. Америка курама командасы Көкбөрү боюнча дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышып келет. Кытайда бир айдан бери тынымсыз жааган жамгырдан сел жүрүп, 60 адам каза болду. Дагы 14 адам дайынсыз жоголгонун чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Белгилүү болгондой, Кытайдын 8 облусунда бир айдан бери тынымсыз жаан жаап жатат. Бул аймактарда 49 шаар жана 5 миллион 300 миң калк бар. Анын ичинен 356 миң жашоочу коопсуз жерге көчүрүлгөн. Тынымсыз жааган жамгырдын кесепетинен сел жүрүп, 270 миң гектар эгин талаалары, 93 миң турак жай талкаланган. Келтирилген чыгым 13 миллиард 3 миллион юанды, болжол менен 2 миллиард долларды түзгөн.